Парламенттик шайлоого үгүт иштери активдүү жүрүп жатат. Ушул учурда блогерлердин шайлоону чагылдыруусу канчалык деңгээлде мыйзамдуу, аларга БШК кандай чектөөлөрдү коет? Рахмат сурооңузга. Мыйзамда бул социалдык тармактар, түйүндөр, ошондой эле блогерлер жөнүндө эч нерсе жазылган эмес. Бирок биз баягы аккредитациядан өткөрүп атканда 250ден ашык басылмалар же болбосо массалык маалымат каражаттарын өттү. Ал жерде ошо интернет булактары да бар да. Интернет булактары бар, сайттар бар, маалымат баракчалары бар. Анын баардыгы өзлөрүнүн бизден аккредитациядан өттү. Бирок биз баягы социалдык тармакты айтканда эле бир башка жашоону, башка дүйнөнү элестетебиз. Ал деле биздин жашообуз, ал жерде деле биздин жарандар жүрүп атышат. Ошондуктан бул кадимки эле мыйзамдар менен ылайыкташ керек да. Мыйзамдарга ылайык иш алып барыш керек. Мисалы ошол эле блогер дейбизби, же болбосо кээ бир жарандарыбыздын жанагы колдоочулар деп койгон, кандай болуп калат? Катталуучулары көп жарандарыбыз ошол социалдык түйүндөрдө мисалы платный услугаларды, акы төлөнгөн кызматтарды көрсөтүп келип атышат да. Ал жерде деле эгер алар ушу шайлоого катышкысы келсе, ошол талапкер менен же партия менен келишим түзүп алып, анысын так көргөзүп коюп, анан иш алып бара беришсе болот. Баягы выходные данныйлар деп коебуз. Мисалы ошол партиянын же болбосо талапкердин жанагы баннерлерин чыгарып атса, видеороликтерин чыгарып атса, ал видеоролик, баннерлер атайын бир акча төлөнүп жасалып, анан выходной данный деп коебуз. Баягы кайсы жерде жасалды, ким аркылуу төлөндү, кайсыл фонддон кетти деген баары көргөзүлүп турат. Ошонун баары менен чыгара беришсе, бул мыйзам бузууга жатпайт деп биз ушундай сунуштарды берип атабыз. Анткени көбүнчөсү ушу талапкерлер өзүлөрү да сурап атышат. Биз мисалы өзүбүздүн Facebook баракчада агитация иштерин жүргүзсөк, үгүт иштерин кандай болот депчи. Ал деле жүргүзө берсе болот. Анткени алар талапкер өзүлөрү деле өзүнүн үгүт иштерин активдүү жүргүзө берсе болот да. Андай болсо, мисалга YouTube каналдар айрымдары талапкерлер менен бир эле болгон маегин 100 000 сомго чейин баалайт экен да. Ошол эле учурда расмий семьялерде андай киреше жок. Ошондуктан алар кандай ютуберлер да, блогер катары же жок жөн эле агитатор катары катталышабы сиздерге же расмий семья катары катталышабы? Бизге катталышпайт алар. Алар ошол партиялар менен келишим түзүп алсын деп биз мындай сунуш берип атабыз да. Эмне үчүн дегенде ал баасын өзүлөрү коет. Мисалы жана бизде аккредитациядан өткөн интернет булактары, телевидение, газета, радио бардыгы буга чейинки 6 айга чейинки өзүлөрүнүн баасын беришкен. Ушул баадан жогору кылбайбыз депчи. Кээ бири ылдыйраак кылып бериши мүмкүн. Бирок башка талапкерлерге, башка партияларга да ошондой шарт түзүп бериш керек. Бардыгына бирдей болуш керек баасычы. Эгер алар бир эле талапкер менен иштешебиз десек, жаран катарында жанагындай агитатор катары өзлөрүнүн келишимин түзүп алып иштей беришсе болот да. Кайсы бир белгилүү блогер дейбизби же Facebook'тун колдонуучусу, катталуучусу көп болуп, ал бир эле учурда бир нече талапкерди ошондой жарнама кылып, ошолорду элге сунуштап иштеше турган болсо, мындай айтканда бир нече талапкер менен келишим түзө алабы? Түзсө болот, бирок анын баардыгы баасы бирдей болуш керек да, жанагындай. Баасын мисалы бирөөнө сиз айткандай 100 000 сом, бирөөнө 1000 сом кылбаш керек да. Артыкчылык бербеш керек, баардыгына бирдей кетиш керек. БШК тарабынан баалардын кандай болуп аткандыгы кандай көзөмөлдөнөт? Ал жанагы талапкерлер же партиялар келишим түзгөндө ошол келишим аркылуу акча каражатын которуусу бизде көрүнүп турат да. Банктардан биз жанагы КРГ деп коебуз, контрольно-ревизионный группа. Алар карап турат, ал жерде көрүнүп калат да, кимисине кандай баада берип атканычы. Бул жалпы мамлекеттик, жеке ишканаларда эле ошо талапкерлерге кандайдыр бир кызмат көрсөтсө, ошо бирдей шарт түзүп бериш керек. Мисалы телеканалдардагы бирдей шарт түзүп бериш керек, баасы бирдей болуш керек. Ошол эле мисалы бир актовый залды ижарага алып атса же стадион ижарага алып атса, ал жеке менчик болсо дагы, мамлекеттик болсо дагы, эгер ошонун ижара акысын баардык талапкерге, партияларга бирдей бериш керек да. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок жанагы блогерлерди же ютуберлерди, азыр эми тиктокерлер да чыгып атат. Алардын баардыгын мыйзамда баягы так регламенттелбей алган. Бирок биз
Борбордук шайлоо комиссиясы былтыр сентябрь айында онлайн жолугушуу өткөргөн. Facebooktун ушу Борбордук Азия жана КМШ өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүгү мененчи. Быйыл дагы буюрса азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар менен жакын арада ушул кат даярдап атабыз. Бүгүн эртең кат кетет Facebook компаниясына. Ушул саясий реклама деген алардын жана библиотека данных деген бар экен. Ошол жерге түшөт экен, саясий реклама экенин алар аныктап берет экен да. Ошол саясий реклама мындай акысыз болбош керек. Акча төлөнүп депчи. Биз дагы туура деп эсептеп атабыз. Алар көзөмөлдөп берет да. Анан экинчиси TikTok компаниясынын ушул өкүлү менен дагы жолугушуу болду. Алар дагы ушул багытта өзлөрүнүн бир иштерин алып барууну макул берип атышат да. Эгер бая айткандай бааларды көтөрүп ийген учур болсо, биздин темабыз эми блогерлик тармак болуп атпайбы, соц тармак. Бааларды көтөрүп ийген же болбосо акысыз мындай жашыруун рекламаларды чыгарган учурлар болсо, БШК кандай чара көрөт? Эми ал мыйзамда так көрсөтүлбөптүр. БШКнын ошол блогерлерге болгон чара көрүүсүндө так маселе жок да. Бирок биз буларды жөнөкөй жаран катары чакырып кетип атабыз. Биз мисалы башка жарандарга деле кандай чара көрсөк, мисалы кечээ эле бир партиянын ролигин алдын ала чыгарып ийген экен бир жараныбыз. Партияга тиешеси жок, өзү мойнуна алып атат. Ооба мен партияга тиешем жок. Мен даярдап ушу партияны жакшы көрөт элем, бирок ошон үчүн эле чыгарып ийдим депчи. Азыр 7,5 миң сомду айып пул төлөп атат да, ал жаран ушундай чечим кабыл алынды. Анан ошондой шарттарга кабылып калбаш үчүн биз чакырып кетебиз, бардыгын мыйзам талаасын иш алып баралы депчи. Анан албетте бул жерде жанагы кастык тили деп коет эмеспизби? Ошону пайдаланбоого чакырабыз. Региондор аралык, улуттар аралык диний темаларды көтөрүп, ушундай бир кастык тыжараты, ошол жерде бир касташууну жараткан маселелерди такыр пайдаланбоого, көтөрбөөгө чакырабыз. Анткени ал бул шайлоо мыйзамдары менен эмес, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн да. Андан сырткары ушул агитация учурунда, үгүт иши учурунда бирин-бири каралоо деген дагы актуалдуу маселе болот. Ал жагына кандай чара көрүлөт? Олорго мындай бир жол берилбейт деген убадалар айтылды да. Мыйзам чегинде жол берилбейт. Мисалы, бир талапкерлер башка партияларга же талапкерлерге добуш бербөөгө чакырганга укугу бар. Мисалы, буларга добуш бербегиле депчи, буларга добуш берип калсаңар, булар өтүп кетсе, мисалы, мындай негативный последствиялар бар деп айтканга болот да. Бирок жок, ошол башка партиянын талапкерлери деле айтканга болот чакырууга, үгүт иштерине. Бирок каралоо деген бул башка маселе да. Каралоо деген башка маселе. Бул жеке адамдын баягы ар намысына шек келтирип, же болбосо ошонун үй бүлөсүнө бир каралоолорду кылып, же болбосо такталбаган маалыматтарды жала жаап, бул каралоо болот да. Бул боюнча жанагындай укук коргоо органдары иш алып барып калышы мүмкүн. Белгилүү болгон мыйзам. Ооба. Мындан сырткары эми блогерлерге чара көрүлөт, мыйзам жол бербейт деп коркутуулар болгон менен таза шайлоо өткөрүү үчүн жарандык активдин, ошол эле блогерлердин жардамы зарыл болсо керек БШКга. Албетте, бизге зарыл. Анан ушул 2 айдан ашып калды шайлоону бекиткен күндөн баштап. Быйылкы жаңы конституциялык мыйзамдарга жаңы өзгөртүүлөр кирип, бир топ өзгөчөлүктөр бар да. Ошолорду жалпы кыргызстандыктарга, ошондой эле шайлоочуларга жеткирүүдө ошол массалык маалымат каражаттарынын, ошондой эле активдүү жарандарыбыздын, блогерлердин эмгеги зор. Биз аны көрүп атабыз. Анткени алар дагы өзүнүн аракети менен жеткирип атышат. Ошого байланыштуу биз кечээ эле чечим кабыл алдык. Конкурс жарыялап атабыз азыр. Ушул массалык маалымат каражаттарына, басылма, печатный изданияларга, анан блогерлерге деп атайын пункттар менен киргизип, ошо 10 декабрга чейин ушул шайлоо процессин чагылдырып, шайлоодогу жаңылыктарды элге жеткирип, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин жеткирип, ушул жакшы шайлоону жакшы маанайга буруп, ушул маалыматты толук жеткирүүгө көмөк көрсөткөн жарандарыбызга, компанияларга, басылмаларга биз атайын конкурс жарыялап, 4-5 пункттан турат номинациядан. Анан шайлоонун жыйынтыгы менен кошо бул да жыйынтык чыгарып, бир салтанаттуу иш-чара өткөрөбүз деген ниетибиз болуп турат. Бул да болсо ошо баягы жаман деле издей бербешибиз керек. Ал ошол
блогерлердин ишин дагы бир жакшы маанайга өткөрүшүбүз керек да. Алардын баары эле жаман эмес. Биз блогер интернетте силаз элдин баары коркуп калыптыр андай эмес. Тескерисинче ошол активдүү жарандарыбыз азыр бир башка деңгээлге чыкты десек болот. Мурун бул мүмкүнчүлүктөр аз эле да. Азыр технологиялардын өнүккөнүнө байланыштуу ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ошол активдүү жарандарыбыз коомдогу мындай орчундуу маселелерди бийлик өкүлдөрүнө жеткиргенге мындай бир өзүнчө бир канал болуп калды десек болот да. Көпүрө болуп да калды десек болот. Кээ бирде көңүл бурулбай келген маселелер азыр көңүл бурулуп, ошол талкууга алынып, өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңеште, кээде президентке чейин ошол маселелерге көңүл буруп атпайбы? Ошондуктан бул биз ошо блогерлердин ишин мындай жакшы кабыл алышыбыз керек дагы. Аларга дагы ушул шайлоого активдүү катышканга шарт түзүп беришибиз керек. Эми бул быйылкы шайлообузду бир жакшы маанайда өткөрүп алсак тынч. Кийин шайлоо бүткөндөн кийин өзүнчө талкуу болот, тегерек үстөлдөр болот, жыйындар болот ушул шайлоодогу мыйзамдын артыкчылыктары жана кемчиликтери боюнчачы. Анан ошол кемчиликтерди жоюу боюнча ар кандай сунуштарды баарыбыз биргеликте талкуулап, анан жаңы шайланган жогорку кеңешке сунуш беребиз деген үмүттө турабыз. Ага чейин ошол шайлоо процессин өткөрүүгө чейинки маселелер жөнүндө сөз кылалы да. Алсак мисалга блогерлерге шарт түзүү жөнүндө сөз болбодубу? Алар кандай иштейт? Алар албетте оперативдүү тасмаларды тартып, анан сиздерге жибере алат. Ошону менен таза шайлоого салым кошо алат. Бирок алар жиберген тасмаларга сиздер тараптан мындай оперативдүү реакция болобу? Чаралар көрүлөбү? Кандай болот? Албетте, мисалы биз ушул шайлоо үгүт иштери баштала электе алдын ала шайлоо үгүттү баштап ийди деген маалыматтар келип атты. Же ошо добушту сатып алууга аракет кылышты деген талапкерлердин үстүнөн, мисалы ошол эле социалдык тармактарда тарады же болбосо маалымат каражаттарында тараган фактыларга биз көңүл буруп, 4 талапкерге эскертүү берилди. Билесиздер, эскертүү 2 же андан көп берилсе, ал талапкерлер шайлоодон четтелип калат да. Ошондуктан бул эскертүү деген чоң бир кандай десем бир жаза алып атышат десек болот да. Кадамжай округунан болду, ошо бир талапкерибиз мектеп окуучуларына форма таратып, анысын жарыя кылып, анан ошо YouTube каналында Азаттыктын YouTube каналында көргөзүп аткан экен. Аны кийин алып салышты. Бирок ал ошол шайлоочуларга болгон алдын ала үгүт иштерин баштаган. Бул биринчиси, экинчиси ошол добуш сатып алуу, ал мындай көрүнүп турат. Келип мойнуна алышып, туура эмес болуп калыптыр, биз мыйзам билбей калыптыр деп, бирок аларга эскертүү берилди да. Ошо 4 талапкерге ошондой кетти. Аныгыраагы блогерлерден келген видеолор кимге келет? Мындай айтканда, аларды ким карайт? Оперативдүү реакция болобу? Кандай болот? Бизде ыкчам чара көрүү жумушчу тобу бар. Ал жерде укук коргоо органдары, ошондой эле биздин Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, кызматкерлери отурат. Аларга келип түшөт. Андан 2 дагы жумушчу топ бар. Бул арыздарды талдоо, кароо жумушчу тобу бар. Андан тышкары ушул үгүт иштерин мониторинг кылуу, үгүт иштерин жүргүзүүдө мониторинг кылуу, ал жерде мыйзам бузуу болуп атабы, болбой атабы деп, ал дагы жумушчу топ бар. Бул жумушчу топту алдын ала карап биз анан Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш беребиз да. Бул жерде ушул мисалы материал чыгып атканда ушундай бир Facebook колдонуучу бизге маалымат берди, же болбосо активдүү жараны, же болбосо массалык маалымат каражаттарынан бизге келип түшүп атат, бул мыйзам бузуу деп сурап атышат. Же болбосо алар тикелей көргөзүп атат, бул мыйзам бузуу деп эсептейбиз, ушуга көңүл буруңуздар депчи. Facebook'та деле жанагы Борбордук шайлоо комиссиясынын баракчасын, биздин ошо Facebook'та активдүү отурган мүчөлөрүбүздүн баракчаларын баягы белгилеп коюп атышат да. Ошол маалымат чыкканда ушуну көзөмөл кылгыла, карап койгула депчи, көз салып койгула дегенде биз ага реакция кылып атабыз. Бүгүн да биздин жанагы атайын жумушчу топ бар. Ошол үгүт иштерин мыйзам талаасына жүргүзүп атабы деген мониторинг кылган жумушчу топ бүгүн отурум болот. Ал жерде да карайбыз. Кечэтен бери дагы бир топ маалыматтар келип түшүп атат. Мисалы баннерди бир жерге илип алган, мисалы жанагы мамычага илип алган, электр мамычаларына ал келип түшүп атат. Диний ишмерлердин алымдарынын сүрөтүн кошо пайдаланып алды деген маалыматтар келип түшүп атат. Же болбосо ошол партиялардын өкүлдөрү арыз жазып атат.
ошонун баардыгын карайбыз. Ал жерде мыйзам бузуу болсо, ага атайын мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды көрөбүз. Кээ бирөөнө болсо мындай кандай десем эми кээ бир аябай чоң одоно мыйзам бузуу бар, анан бир кичинекей мыйзам бузуулар бар экен, өзүнүн баягы шарттарына байланыштуу чечимдерди кабыл алабыз. Эми партиялар өздөрү рекламалоодо соцсетти колдонуусу кандай жолго коюлат? Ушул боюнча да айта кетсеңиз да, мисалга мисалга талапкердин өзүнүн жеке каналы болушу мүмкүн, YouTube каналы же болбосо өзүнүн Facebook'тагы расмий аккаунту да. Ошолордо өзү каалашынча жарнама чыгара берүү болот да, буга эч кандай тыюу жок болуш керек. Ооба, тыюу жок боло берет. Анткени эми талапкерлер, мен жана да айтып кетпедимби, мисалы көчөгө чыгып алып деле кыдырып баягы мектепке кирбесе, ооруканага кирбесе, калган шарттуу жерлерге, ылайык келген жерлерде жолугушууларды өткөрө берсе болот да. Ошондой эле жарандар менен көчөдө жолугуп калып өз жөнүндө маалымат таратып, үгүт иштерин кыла берсе талапкерлер болот да. Ошондой эле бул социалдык тармактарда деле өзлөрүнүн баракчаларында үгүт иштерин жүргүзө берсе болот. Эч кандай чектөө жок. Бирок жанагы эгер роликтерди чыгарып аткан болсо, жана баннерлерди чыгарып аткан болсо, аларды жанагындай атайын заказ менен жасалган баннерлерди чыгарыш керек да. Өзү мындай үйүндө отуруп эле кустарны жасап алып эле чыгарып болбойт. Ага жол берилбейт. Ага жол берилбейт. Жолугушууларын түз эфирден жүргүзүп атса эчтеке болбойт, ал маселе жок. Түз эфирден чыгып. Ооба. Ошол эле YouTube канал, ошол эле Facebook айырмасы жок. Ооба. Рахмат, анда келип бергениңизге чоң рахмат. Шайлоо адилеттүү жана таза өтөт деген ишеничте ийгилик каалайбыз. Рахмат.